Атомдук электр станциясы – бул ядролук энергияны электр энергиясына айландыруучу курулуштардын комплекси. Тактап айтканда, ядролук энергиядан электр энергиясын бөлүп чыгаруу аракети. Мындай иш аракеттер дүйнөлүк практикада колдонулуп, ал тургай жер бетине жүздөгөн атомдук электр станциялар да курулган. Азыркы учурда дүйнөнүн 31 мамлекети электр энергиясын атомдук электр станцияларынан өндүрүшүүдө. Алардын сап башында Америка Кошмо Штаттары, Франция, Япония, Кытай жана Россияга окшогон экономикалары кубаттуу ири мамлекеттер турат. 2020-жылкы көрсөткүчтөргө таянып мисал келтирсек, АКШ 78919 гигаватт электр энергиясын иштеп чыгып, биринчи орундукка жетишкен. Кытай 344748 гигаватт, Франция 338671 гигаватт, Россия 201821 гигаватт, Түштүк Корея 152583 гигаватт электр энергиясын атомдук электр станциясынан өндүрүп, 5-орундукта. Ал эми Кыргызстан болсо мындай станцияларды курууга жаңыдан бел байлап жаткан учуру. Тактап айтканда, кече жакында эле Россиянын Росатом ишканасы менен Кыргызстандын энергетика министрлиги биргелешкен меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу энергетика министрлигинин орун басарына кулак салсак. Келишим бул меморандум эле азырынча. Ушундай кылсак болобу? Анан кийин биз жана тех задание деп коебуз, техникалык тапшырма. Эгер биз макул болсок, баалары кандай болот, кандай гарантиялар болот? Мисалы үчүн биз шарт коюп атабыз. Мисалы үчүн ядерный топливо, алар өздөрү кайра алып кетип утилизация кылсын, Кыргызстандын территориясында эмес депчи. 10 жылда бир жолу заправка болот. 60 жылга эмеси срок службасы боло турган станция болот. Анан өздөрү дагы багы безопасность жагын карап бере тургандай кылып туруп сүйлөшөбүз да, сүйлөшсөк. Атом десе эле коркунучтуу бирдеке дебей, азыркы кездеги деңгээли жогорку атом станциялары 3-чү деңгээлдегилер деп коет буларды. Бүт ошол мурунку Чернобыльды салыштырып көрсөк, бул 1-чи деңгээлдеги атом станцияларда, 1-чи уровендеги. Анда көп нерселери кийинки 2-чи уровенде оңдолгон, андан кийинки азыркылар бир топ эле жерлеринен оңдолуп калды да. Азыр ошондой деңгээлдеги станция, анан дагы болгондо дагы малый мощность деп кичирээк 100 мегаваттын тегерегиндеги атом станция жөнүндө кеп болуп атат. Эми бул бир жакыныраак эле жерде бизде Бишкектестин деле бир 4төн 1 бөлүгүндөгү эле аянтта жайгаша турган станция жөнүндө кеп болуп атат. Биздин жакын коңшулар Өзбекстан азыр атом станциясын куруунун үстүндө турат. Казакстанда ошо курулган. Мындай электр станциялары боюнча элибизде кандай маалыматтар бар? Деги эле кыргыз эли атомдук электр станциясы курулушуна кандай көз карашта экенине сар эсеп салып көрөлү. Негизи салса тура эле, негизи өнүгүш керек, салыш керек. Эгерде шарт болсо деп ойлойм. Жакшы эле болмок. Салынса, коопсуздугун баарын карашса, салса жакшы эле. Суларда электр немелер курулуп атпайбы көп жерде. Анан ошолорду деле бүтсө, анан биз экспортко беребиз деп атпайбыз сатып. Анан эменин эмне кереги бар? Салбаш керек. Опасный. Не себеп? Не себептен? Радиация. Азыркы современный технологиялар менен безопасный болот го дейм. Экономиканы өнүгүүгө жакшы жардам берет. Яза. Эми салынса макул дейсиз да, если мамлекетке пайдасы болсо. Маалым болгондой, элдин пикири ар бөлөк. Ал тургай атомдук электр станциясы кандай болот экенин дагы билбегендер кездешти. Андыктан бул станциялар тууралуу энергетика тармагындагы эксперт Чоробай Акунов дагы кененирээк түшүндүрмө берип өтсүн. Көп жылдардан бери биз багы электр энергияны көбөйтөлекпиз, кубаттуулукту көбөйтөлекпиз электр энергияны. Ошон үчүн биз азыр ар кайсы тараптан альтернативный электр энергияны көбөйтүш керек. Кестерди карасаңар, азыркы учурда суу маселеси аябай чоң болуп атат. Мына 3-4 жылдан бери суу маселеси чоң болуп, электр энергияны көбүрөөк иштеп чыгара албай атабыз. Анан башка дагы азыркы учурда атомный электр станциядан башка жанагы
күн, дүн, шамалдын электр энергияларын курабыз деп атат. Мен ошолорду эми бирке алдыга жылдырышыбыз керек да, анын ичинде атомдук электр станцияны. Ооруп калабыз дегенде мындай деп атабыз. Бирок муну бул жерде өзүнүн жанагы коопсуздук маселесин биринчи орунга, экология маселесин биринчи орунга коюшубуз керек да, бул атомдук электр станциясын курууда. Анткени азыркы учурда жаңы методикалар иштеп чыкты, жаңы оборудованиялар иштелип чыкты. Ошо коопсуздук менен экология биринчи орунда турган оборудованиялар бар. Ошон үчүн азыркы учурда биз кандайдыр куруучулар менен, инвесторлор менен сүйлөшө турган болсо, биринчи учурда экологияны, анан коопсуздукту биринчи орунга коюшубуз керек. Мына азыркы учурда Россияны эле карап көрсөк, мына Турцияга Аккуя деген электростанцияны курду. Анан дагы Турция эми азыр экинчи атомдук электростанцияны курууга бел байлап Россия менен сүйлөшүп атат. Азыркы учурда Европанын көп эле мамлекеттеринде атомдук электростанция жакшы эле иштеп атат. Экологияны сактап, коопсуздукту сактап, электр энергия менен иштеп атат. Мына азыркы учурда Европа болсо көмүрдөн азыр ТЭЦ деген понятие жок да. Көп эле ушу атомдук электростанция, анан кийин гидроэлектростанция. Гидроэлектростанция бул суунун эмесине карайт. Канча суу келет, анын напору кандай, башка немен. Бул атомдук электростанцияга жана грамдап өзүнүн жана уранды немени реакторго салып эсептеп нөтө турган болсо, көп жылга жетет. Анын өзүнүн расчету менен куруп, анан кийин ишке киргизиш керек да. Бирок азыркы заманда жылуулук көтөрүлүп атпайбы? Ошондо мына азыр карап көрсөңөр, мурун бир 10-20 жыл мурун тоонун башында жайында ак мөңгүл болуп калчу эле. Азыркы учурда ал мөңгүлөр да азайып атпайбы? Суу да азайып атат. Мына 3-4 жылдан бери биз өзүбүз ГЭСтерде, мисалы Токтогул ГЭСинде суунун азайганы байланыштуу электр энергияны иштеп чыгаруу азыраак болуп атат. Ошону карап, башка бир альтернативный электр энергияны чыгарганга биз да аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул Министерство энергетиканын багыты туура деп. Жерибизде соода өнөр жай тармагына пайдасы көп, бирок зыяны тийбеген ишканалар көбөйө берсин. Элибизде молчулук, токчулук болуп, өлкөбүздүн асманы дайым ачык болсун. Сиздер менен Сокол медиа сайты болду. Саламатта туруңуздар.